түз эфирдебиз. Баарыңыздарга кутман күн каалайбыз. Бүгүн болсо 19 май, мынакей күнгө жекшемби, сонун күндө сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн дагы сонун эфирибиз ата эне ыраазычылык радио уктуруусунда майрамдык чыгарылыш, энелерди даңктайлы, энелерди мактайлы деген таристе бүгүн студиябызга өзгөчө конокторду чакырып алдык. Буюрса кезеги менен түз эфирде бизди көрүп угсаңыздар болот. Жана ошондой эле түз эфирдин телефон номерлери да кызматта. Эгерде кандайдыр бир суроолор, каалоо тилектер болсо дагы берсеңиздер болот. Студиябыздын конокторуна 0709 68 06 06 түз эфирдин телефон номери, жана дагы бир номер Бишкек шаарынын коду менен чалсаңыз болот. Бишкек шаарынын коду 0312 68 06 06. Жана ошондой эле радио угармандарга да айта кетели, түз байланышка чыгып, эне жөнүндө, апакелер жөнүндө 4 сап, 8 саптан ашкан ыр сап окуп берсеңиздер, кызыктуу болуп, анда сиздерге маданий иш-чаралар мынакей өтөт. Эртең мына ошол жака дагы концертке чакыруу баракчасын дагы ыйгарабыз программанын жүрүшүндө буюрса. Анда эмесе бизде эң алгачкы коногубуз мынакей төрүбүздөн орун алып олтурат. Бул инсан жөнүндө айта турган болсок, сөздөр, кептер өтө көп, өтө таланттуу биздин инсан мынакей куттуу студиябыздан орун алып отурушат. Аз кезең мынакей чакырып алдык. Кыргыз Республикасынын эл артисти Анаркүл Назаркулова абакебиз мынакей бизде студияда конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кол чабуулар болсун сизге. Саламатчылык. Студиябыздан көргөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Анаркүл апа, жакшысызбы? Кандай жүрөсүз? Бүгүнкү энелер майрамы менен Марал ФМ радиосунун жетекчилиги, жалпы жамааты, кызматкерлери куттуктайт. Рахмат. Биздин чакыруубузду туура көрүп, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн эң алгач сизге чоң рахмат айтабыз. Айтат го, жашоодо эмне кымбат десе, убакыт кымбат турбай көрсө, акча эмес, алтын эмес, убакыт экен да. Ошо убактыңызды бөлүп, жаркылдап, жайнап келип бергениңизге терең таазим. Жалпы элибиз менен амандашып алсаңыз болот. Мынакей бизде азыр Facebook'та угармандар, көрөрмандар да көрүп жатышат. Радио Марал, Марал радиосу деп учурашып алсаңыз болот. Келиңиз. Рахмат, Канат. Мен өзү бүгүн ушул студияга биринчи жолу келип атам. Мурда чакырылбаптырмын. Мен ушул биринчи келгеним бүгүнкү энелер күнүнө туш келгенине өтө зор кубанычта болуп турам да. Анткени бүгүн кандайдыр бир өтө ыйык күн, энелердин күнү. Анан ушу Марал студиясына чакырылганыма мен өтө кубанычтамын. Эми силерге мындан ары дагы ийгилик иштериңерге. Өзү негизи бүгүн энелер күнү экен. Ооба. Эми мындан аркы сөзүбүздүн баары ушу энелер жөнүндө болот окшойт. Мен эми ушул жашоодогу бир эле Кыргызстандагы эмес, ушул жашоодогу бүткүл энелерди бүгүнкү энелер күнү менен, ыйык күндөрү менен чын ниетимден куттуктаймын сиздерди. Сиздердин бүгүнкү күнгө жеткениңиздер үчүн кандайдыр бир ар бир эненин зор эмгеги бар. Балдарынын төрүндө отуруш үчүн эмне деген гана жолдорду басып өтөт. Кандай гана кыйынчылык күндөр менен, кубанычтуу да күндөр менен, бала жаралганда аябай кубанабыз. Андан кийинки анын түйшүгү, андан бетер кубанычтуу өзүнчө. Ошо түйшүк менен кошо бир жакшы кубанычтуу нерсе жүрүп отуруп, анан ушуга жеткенге чейин көп түйшүктөр бар. Мен ошол энелердин ошол түйшүгү үчүн ушуга бирок алар милдет да кылбайт экен эне. Мисалы үчүн мен өзүм эле энем мен азыр
чоң энемин, тайынемин. Ушу өзүмдөн деле кетем да, ойлойм да, канча балдарым үчүн бир эмгек кылсам деле, ошолорго бир нерсе ойду ойлогондо деле мен аларга милдет да кылбайм. Эчтеке мындай бир өзүмдү мындай жүктөп да койбойм. Бирок мен ойлой берем да, ушу милдеттүү эне деп эсептеп алгам да. Эне ушунун баардыгын жасаш керек балага деп. Анан эми ошо мен ойлоймун, бүтүндөй жашоодогу энелердин баарынын тилеги эле ушу балдарым жакшы болсо экен, балдарым ден соолукта болсо экен, балдарым бир жаман окуяларга туш келбесе экен. Бүткүл эненин тилеги, ою бир гана балдарынын жакшылыгы үчүн да. Ушу балдарым жакшы болсо экен, ушу жашоодон, турмуштан өзүнүн ордун тапса экен деген ойда. Анан билбейм, анын канчасы кээ бирөөнүкү кабыл болот, кээ бирөөнүкү кабыл болбой калат. Ошон үчүн баардыгы бир эне бүтүндөй ушул жашоодо балдарына бир гана жакшылык каалап жашайт. Мен ошондой кымбаттуу, асыл зат, абдан өтө бийик аталган энелердин баардыгын бүгүнкү ушул майрам күнү менен чын ниетимен, чын жүрөгүмен, дилимен мен куттуктап кетем сиздерди. Мындан ары узакка жашаңыздар. Эч бир балдарыңардын жаманчылыгын көрбөгүлө, дайыма жакшылыктын үстүндө жүргүлө, узак жашагыла, ден соолукта болгула. Кудай сиздерге Аллахым күч кубат берсин. Эппали. Сөз эмес бекен. Анаргүл, апа деп эле кайрыла берейинчи. Айтайын. Апа эле болом сага. Баягы эмгек жолуңуздагы өтө узак мынакей болуп келе жатат. Канча жылдан бери эмгектенип келе жатасыз. Иштериңиз жөнүндө, чыгармачылыгыңыз жөнүндө баардыгы ойдогудай өз кезегинде сонун боло берсин. Дагы сиз жазай турчу эмгектердин баардыгы али алдыда дегендейчи. Анан бүгүнкү баягы программабыздын аталышы айтып тургандай, ошо ата эне менен ыраазычылык радио уктуруусу негизи ишемби күндөрү, жекшемби күндөрү чыгат кайталоосу менен. Анан сизди мынакей туура көрүп чакырып олтурабыз дегенде, анан сиздин баягы акыл насааттарыңыз керек, сунушуңуз керек дегендей айтайын дегеним. Учурда баягы чоң апа, тайэне кандай болуш керек, кандай тарбия бериш керек, ар биринин өзүнүн касиети бар да, баягычы. Анан илгери баягы кинолордон көрүп калчубуз, өзгөчө ролдорду, мисалы үчүн берилген сиздин жумушуңузга деле ылайык. Ак кемеде бар, Уркуяда бар, бетме бетте илгерки жашоо чагылдырып келет. Апа үйдүн тиреги болчу, мисалы үчүн. Анан бир ошо жөнүндө бир ойлоруңуз кандай азыркы менен, ушундай суроо бергим келип жатат. Макул. Мен эми ушул чыгармачылык жолунда 50 жыл эмгектендим. 52 жыл болду. Кечээ эле мына Ошто баштадык элек. Ошто 50 жылдык өттү. Анан ушу 50 жылдык өзүмдүн чыгармачылык жолумда көп энелердин эмесин чагылдырдым да, элесин. Сахнада болобу, кинодо болобу. Анан бирок мен өзүм анара катары, ушу Анаргүл эне катары, чоң эне катары, тайыне катары мен балдарга бир гана кандайдыр бир жаман нерсе каалабайсың. Дайыма жакшылыкты, тетиги бир гана айтчымын да, сабагыңарды жакшы окугула, ден соолукта болгула, анан кийин жаман жолго түшүп кетпеш керек, улууну урматташ керек, кичүүгө ызаат кылыш керек. Эмне үчүн тиги улуу кишиге каяш айтылат? Мен эмнегедир ушул көп узак жашоомдо мен ойлоп жүрүп турмун. Эне тагай эч качан каяша айтылбаш керек,
анан мугалимдерге деген ушундай бир ойду ойлоп алгам да. Туура. Анан кийинки күндөр эң биринчи жолу ушу эне атага каяш айткан нерсени угуп калганда мен аябай бир өзүм кандайдыр бир ушу жашоодон бир эме алгандай болдум да, бир кыйын акыбалга туш келип калдым да. Анан ойлосом, ал нерсенин баары өтүп кетет экен, бирок мен өзүм Анаркүл катары мен эч качан ушу эне атама алар эмне десе ошонун баарына макул болчумун да, кайшы айтчу эмесмин. Анан мен дагы ойлоп алыптырмын, ушу мен сыяктуу балдарым деле менин айткан сөзүмдүн баарын аткарат деген ойго келип алыптырмын да. Көрсө андай болбойт экен, турмуш жашоо өзгөрүлүп кетет экен, жашоо өзгөрүлөт экен, мезгил алмашат экен, бүт баардыгы. Балдардын ою башкача болот экен, мектептен дагы башкача нерсе келет экен. Мен ошол нерсеге ыктала баштадым да. Ыкталып кийинки күндөрү мен балдарыма, неберелериме башкача бир ыкма менен тарбия берүүгө аракет кылдым. Мен өзүмдүн оюмду аларга тартуулагым келген жок. Кеңешип акыл айтчу болдум. Алар менен кеңешип, момундай кылсаң болобу, тигиндей. Анан алар каяш айта баштаса, мен анда өзүң бил деген нерсеге келчүмүн да. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул энелер, чоң энелер баардыгы. Анан мен өзүмдүн балдарыма жаш кезимде жомок айтып берчү элем. Жомок айтып, жомок окуп ошентип берчүмүн. Кийин неберелериме ошол жомокту окуйын десем, алар кабыл албай койду. Ошол жомокту айтайын десем, алар кабыл албай койду. Анткени заман өзгөрүлүп кетти. Моуреки Инстаграм, телефон деген нерсе чыгып кеткенден кийин, анан мен көп анча өзүмдүн аркы ички бир оюмду момундай болушун керек, тигиндей кылышың керек жашоодо деген оюмду тартуулагым келбей калды да. Мен кийинки күндөрү балдарымдын оюна койгом. Анан ошон үчүн мен деле ойлоймун, өтө эле балдарга деле өзүңдүн бир ыкмаңды тартуулай бергендин кажети жокко. Азыркы заман бөлөк болуп калды. Балдар карасам, ушу жаштар бизден акылдуураактай сезилет да магачы. Ошон үчүн мен кандай десем, азыркы болуп аткан нерсеге деле анчалык капа эмесмин да. Анан мен мына Моуреки чыгармачылык жолумда көп энелердин ролун аткардым. Мисалы үчүн эле Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күндө Найман эненин, Саманычынын жолунда Жер энени, андан кийинки дагы башка кандай гана энелердин баарын. Анан акыры жүрүп отуруп, менин 50 жылдык чыгармачылык баскан жолум менен жүрүп отуруп, анан Керес деген спектакльде мүйүздүү энени ойнодум да. Буг энени ойноп атам. Ошолордун баардыгын чыгарганда, ошо буг энени, жанагы мүйүздүү энени ойногондо мен ойлодум да, бүтүндөй жанагы көз алдында кырылып аткан балдарды көргөндө зыркырап, сыздап отуруп, эне башка эчтеке айта албай калып, болгон эмеси кошок болуп калат да. Ушу балдарым кырылып атат деп. А кийин Жер энеде бүтүндөй согушту көрөт. Канча баарлык балдар, энелер, баарлыгын энелери сыздап, балдары кырылып атканда кайрылат. Эй адамдар, силерге эмне керек? Согушпагыла, кан төгүшпөгүлө. Жерби? Мына мен жер энемин. Мен баардыгыңарга теңмин. Каалаганыңарды кылгыла деген монологум бар да. Ошондо мен адамдарга кайрылып, ар биринин жүрөгүнө, ар биринин сезимине жеткиргим келет да. Ошол элге жетсе, энелер сыздабаса, балким балдары дагы башкача мамиле кылып, ошону менен кандайдыр бир жашоодо тынчтык болобу деген гана каалоосу да ошол эненин. Анан мен ойлоймун,
боореки жерде бугу энелерди ойногондо мен эмнегедир ушу бугу, марал деген аттарды ыйык сезем да, ушулар ыйыктай сезилет мага. Анан алардын айткан сөзү бир таамай болобу деп ойлой берем да, анан эмне үчүн адамдар бири бирине залал келтирбей тынчтыкта жашай албайт деген бугу эненин жанагы мүйүздүү эненин сөзү бар да. Анан кечке ошол суроосуна жооп жок калат. Анан аягында айтат, ал муздактан ушул собол жоопсуз калды депчи. Балким азыркы заманда кээде ойлойм да, ушул нерселердин баары жоопсуз калып атабы депчи. Анан менин ушул 50 жылдык ушунча ролдорду ойноп алып жүрүп отуруп, акыры жанагы ролдорду ойноп кинолордо деле мага көп режиссерлор тартылдым мен. Кичкей ролдорду берет, ошондо деле мен энемин да. Анда деле ушу баласы үчүн күйүп бышып, баласы үчүн күйүп, баласынын акылын айтып баткан эне. Акыры жүрүп отуруп, анан эң чоң проект могу Бейиш эненин таманындагыга туш келдим да. Ошого туш келгенде мен ойлоймун, ошол Райхан менин 52 жылдык баскан чыгармачылык жолум, жашоодогу менин жашоом, ошол өмүрүмдөгү, жашоомдогу бир негизги тажрыйбаларым, менин энелик кандайдыр бир балага жасаган мамилемден жүрүп отуруп, ушул Райхан абдан ийгиликтүү чыгып калды го деп ойлоймун да. Бүтүндөй элдин сүймөнчүлүгүнө айландым. Элдер ушунчалык бир айтып атат. Мен ал жерден дагы эле ошол эне менен баланын экөөнүн ортосундагы бир тыкыз байланыш, экөө бири бирин түшүнүш, эне менен бала түшүнсүнсө, бул кандай бакыт бул жашоодочу, эне менен бала түшүнүп бири бирин жашап. Ал эми энени түшүнбөгөн бала, энеге каяша айткан, энени карабагандан өткөн бир өтө кайгылуу жашоо болушу мүмкүн эмес да. Мен ойлоймун, ушул Райхандын ойлогон ою, бүт болгон максаты баласына кандайдыр бир өзүнүн болгон мамилесин, ыйык энелик ыйык мамилени бергиси келди да. Мен ойлоймун, ошондо балама бүтүндөй энелер ушундай баласына ушундай мамиле кылса, ал кебеле тиги алып барып, ал байкуш тиги Адил, менин балам, ою ушул болду да. Мен Меккеге алып барып келсем, ушул апам Бейишке чыгат деп. А эмне үчүн жашоодо деле, күнүмдүк жашоодо энени капа кылбай, энеге катуу сөз айтпай, жумшак мамиле жасап, ушу балдары ушул Бейишке алып барып келбеген күндө дагы ушул жашоодо Бейиштей кылып энеге жашоо түзүп бере алабы деген ой келет да. Макул жанагы жерден ушу Райхан балам күлкүгө калбасын, элге шылдыңга калбасын деп гана макул болуп жөнөп берди. Эчтекеге карабастан, кыйынчылыктарды дагы карабастан. Анан ойлоймун да, ушул жерден айткан сөзү бар. Кана кимиңердин соо балдарыңар тиги алып барабыз деди дегенде. А эмне үчүн ошол менин оорулуу балам, менин мамилемден, менин жакшынакай ушу жашоодо берген тарбиямдан апамды мен Бейишке алып барышым керек деген ойго келгендей, жакшынакай соо балдар ушу энелерин капа кылбаш керек деген ой келди да. Бул жашоодо кандай көп жашоо бар, алдыда көп адамдар бар. Ошол балдардын эсине келсин, энелерин сыйласын. Эне деген бул ыйык нерсе. Кандай гана кыйынчылыктар менен чоңойот бала, кандай гана азап менен көтөрөт баланы эне. Ошол нерсенин баардыгын анан чоңоюп алганда
унутулуп калгандай сезилет да, ошол кыйынчылыктын баары унутулуп калгандай. Ошол жерден эне жок, сен мындай болушуң керек, сен жашоодо тигини алып келишиң керек, же болбосо тиги кыз болбойт, бул кызды алышың керек деп койсо эле кээ бир балдар энени душман сезип алат да. Ошондон кандайдыр бир ортодо чыр чатактар пайда болот, бири бирин түшүнбөстүк пайда болот. Бир гана ушу баланын оюна каршы чыгып койгон үчүн. А эмне үчүн ал бала энени түшүнүп кабыл алгысы келбейт, же болбосо эне деле балким ошо, балким бизден да кетет. Эне деле бала өзүнүн оюн айтып атат да, мен тигини жакшы көрөм балким, же болбосо моурекиндей жашагым келет, же болбосо тиги кызга жакшы көрөм десе, а эмне үчүн эне аны түшүнгүсү келбейт. Ошол нерседен ортодо дайыма келишпестик, чыр чатак пайда болот. Ошол нерсеге эне дагы, бала дагы кандайдыр бир бири бирине болгон тыкыз байланыштан ортодогу ошол нерседен бири бирине түшүнүү пайда болуп, келишимдик бир экөөнүн ою бир жерден чыкканда гана мына бейиш ошол мен деп эсептейм. Ушул экөөнүн ортосундагы бир түшүнүү пайда болуп бири бирин, анан жакшынакай жашоо болуп, бири бирине жаман айтпай, тегеректеги бүтүндөй адамдарга болгон мамилеси түз болгондо балким бейиш ушул жердеби, ким билет. Ал мен ойлоймун, кээ бирөөлөр башкача түшүнүп алып жүрбөсүн. Кээ бир балдар колунда барлар мисал үчүн да, мен ушу Райхан, ушу кинодон кийинки Райхан катары же Анаркүл катары айткым келет. Бир ушул кинону көрүп алып эле, биз энебизди ушул мекеге алып барып келсек элек, барлык нерседен кутулуп калабыз, бүттү, андан кийин жашай берсин жашоосу менен деген ой пайда болсун деген кеп эмес ал. Биз антип тартылган эмесмин мен ал киногочу. Бул жерде ошол бейишке чейинки мамилеси, бейиштен алып келгенден кийин бул күнүгө энеге, бул энеге чоңдун деле кереги жок го деп ойлойм да. Бир гана жакшынакай мамиле, көңүлүн оорутпай, баласы турмуштан өзүнүн ордун таап, терс жолго түшпөй, жанагы Кудай Таалам, Аллахым жактырбаган нерселерди кабыл албай жашоодогу, анан жакшынакай жашап турса, ордун таап, баласы эч бир кыйынчылыктарды көрбөй, эне атага жакшы мамиле жасап, бир туугандары менен, тууган урук, эл журту менен жакшынакай жашап, эч кыйынчылыктар болбосо, ошону көрүп турган энеге мына бейиш ушулбу деп эсептей берем да мен. Бейиш ушул жерде, эгерде эң кордук баласы, ордун, эненин кордугу баласы начар чыгып калган энелерди мен аяйм, абдан аяйм. Мен чын дилим менен, жан дүйнөм менен аяп, мен жүрөгүм ооруйт ошондой энелергечи. Ошон үчүн энелер үчүн, айланайын балдарым, энелер үчүн, биз үчүн силерди чоңойтобуз. Ушу жаман болсун деп эч качан ойлобойт энечи, балам минтип калсын деп. Жок, дайыма ушул жашоодо балабыз үчүн деп жашайбыз. Кийин кандайдыр бир себептер менен эле терс жолго түшүп, Алла Таала Кудайым жактырбаган терс нерселерди кабыл алып, кумар оюн деген азап бар экен, ошого түшүп кетип, энелери өмүр бою тозокто жашаган энелерди билем мен. Ошон үчүн эгерде биз каалаган бейиш, эгерде силер ушу жашоодо, турмушта өз ордуңарды таап, жакшынакай үй бүлөңөрдү күтүп, бала бакыра күтүп, жашоодо жакшынакай жашап, бир энеге эмне рахматыңарды айтып, жакшынакай чайыңар, жылуу сөзүңөр, жылуу мамилеңер, мына бейиш ушу жерде деп эсептейм. А эгерде силер ушунчалык аракеттин баарын анан келип туруп эле кийин
бир анда билем, ушул өзүлөрү кылгылыкты кылып алышып, силер күнөөлүсүңөр, эне ата күнөөлүү деген сөздөрдү дагы угуп калам, билип калам да ушундай экен дегендерди. Ошондойлорду укпагыдай болсун. Анткени эч качан ата эне балдарына эч качан жамандык каалабайт. Дайыма жакшылык, ошолор үчүн жашайт, ошолор үчүн өмүр бою эмгектенет. Ал ыраазы, алар Меккеге барып келгенине да ыраазы болот. Ошол Кудайга шүгүр, ал барып келсе андан 5 бетер жакшы. Жанагы менин баламдай болуп, кинодогу баламдай болуп, бейишке барыш керек. Ал ойлоп алды, бейишке барыш керек. Кийин айтты, эмне үчүн өлдү, мен апаң өлдү дегенде, ал бейишке кеттиби дейт. Ообай, бейишке кетти десе, анда мен да барам. Эми өлгөндө гана экөө жолугат да, бала өлгөндө гана экөө ошол жактан жолугат. Ошон үчүн мен ойлоймун, алянайым, балдарым, садаган кетейиндерим, ата эненин тилеги дайыма силерге бир гана жакшылык. Андан башка эч нерсе каалабайт. Ушу балдарыбыз жакшынакай чоңойсо экен, ден соолукта болсо экен, чоңойгондо жакшынакай өзүнүн теңин тапса экен. Ошону менен бир очор бачар болуп, үй бүлөдө түтүн булатып жакшынакай жашап турса, мындан өткөн рахат барбы? Мындан өткөн эне атага жакшынакай мамилесин кылып турса, мындан өткөн бейиш кайда? Мен ушинтип гана ойлоймун талант. Ушундай эне аталар үчүн мен абдан сыймыктанам, рахаттанам, ыраазы болом ошондой болсун деген. Ал эми жанагындай кыйынчылыкты көргөн, кыйынчылыктарда жашаган ата энелер дагы бар. Аларга ушу балдары ушундай чыгып калгандарга мен чын жүрөгүмөн, чын дилимен, жүрөгүм ууруйт дагы, эчтеке да кыла албайм, жардам да бере албайм. Мен аларга бир гана чыдамкайлыкты гана каалаймын эми. Ошондой дагы аракет кылып көрсүн. Балдары кандайдыр бир ыйман жолуна келип калабы? Ыйман жолуна келип, Аллахым аларды бир Аллах бир Кудай Таалам ыйман киргизсе, ыйман телегенибиз гана ыйман, ата энелердин балдарга ыйман берсин, ата энелерге бир мээрим берсин, ушу балдарына мээрими түшүп турсун дайыма. Өзгөчө эненин мээрими өтө кымбат болот экен. Энелерге мээримдүүлүк, балдарга ыймандуулук каалайм. Билбейм андан башка эненин тилеги кандай деп ойлойм, мен өзүм билбейм. Өзгөчө ушу мен Моореки театрда иштеген чыгармачылык жолумда ушунчалык көп энелерди ойнодум. Ар бир сахнага чыккан сайын ушу энелер үчүн, энелерин балдар үчүн жашаган энелер үчүн деп ойнойм да. Ошол ар бир күнкү спектаклимде ошолорго арнаймын да. Мына жакында мына Жер энени ойноп келдим Саманчын жолунда. Ошто Жер энени кандай кабыл алышты. Өзгөчө кабыл алышты. Мен ушул Жер энени ушул күнгө энелер үчүн арнап ойнодум да. Анан ар бир ойногон сайын ушу дагы жетпей калды окшойт. Эмки спектакльде дагы жеткире аламбы деген ой менен калам да. Жогорку деңгээлде сонун өттү. Эч ойлонбоңуз. Ошо. Анаргүл апа, сонун ойду айтып келе жатасыз. Мынакей айтып берип атасыз, рахмат. Ата эне жөнүндө сиздин дагы апаңыз болгон, атаңыз болгон, ошо инсандар жөнүндө дагы бир кеп козгосок болбос, ысымдарын айтып, апаңыз, атаңыз жөнүндө дагы бир айтып кетпейсизби? Аттары ким, кантип таанышып калыпты? Мен өзүмдү бир эстеп бир айтып берсеңиз, сиздики кылган бир мамилелери эсиңизде калды да. Мен ушу азыр 75-ке чыксам дагы мен атам, апам, мен өзү тайнем колунда чоңойгом да. Тайнемди апа дечимин, атам апамды эжеке жесте дечимин да. Анан ошо ойдон эле эжеке жесте деп калдым. Ушундай бир азыр ойлосом, мен тайнем мага жакшы тарбия берип койгон экен. Мен кийин билдим ал кишинин
мени эски эмелерче тарбиялады да, кыз бала мындай болуш керек, кыз бала тигиндей, кыз бала бир жерине ченеп тамак ичиш керек, кыз бала мындай кийиниш керек, кыз бала тигиндей сүйлөш керек деген ошо тайнемдин көп насаат, акыл насааттары ошол калып калып, андан кийин анан өзүм эне атама келдим. Аларды мен өзүм энемди бир эжем катары сезчүмүн да. Атам байкуш согуштун инвалиди эле. Мен ушу ойлойм да, атама ушунчалык таазим, миң мертебе ыраазы. Мына жакында жеңиш күнүн майрамдап өттүк. Атам экендик согуштун инвалиди болчу. Бир бутунан ажырап келген согуштан. Болгондо дагы жанагы эмеде согушуптур. Курский дугада. Ошол жерде согушкам деп айтат. Ошол жерде мага бир окуясын айтып берди эле, ошол эсимде калган. Мен эң улуусу катары ушуну эстеп калганда, анан атам өзү момун киши эле да. Момун өзүнчө бир бизге бир, мен ойлойм, өтө көп сүйлөчү эмес да. Ал өзүнүн жасаган иши менен, мамилеси менен, кыймыл аракети менен бизге үлгү болгон экен. Ал эми апам болсо, апам өтө бир шайыр аял эле да, абдан ырдачы тим эле, ырларды жамактап сүйлөгөндө дагы момундай макал лакап менен ырдап абдан шайыр. Анан мен ойлой берем, азыр менин апам азыркы заманга туш келгенде жана кол өнөрчүлүктөрдү жасап атпайбы? Азыр ошолордун бир эмеси болмок да, чоң болмок, ал башкармак баарын башкарып. Анткени ошол кезде эле жүндөрдү алып кийиз жасап, боёп, анан ушундай бир эмелерди жасай берчү да, биздин жинибиз келип таар токуп, өрмөк орнотуп алып эле. Анан ырдап эле ушундай бир өтө шайыр, жакшынакай эмгекчил апам ошондой болчу да. Анан кийин атам болсо ушул эмеде согушта бутунан ажырап, анан тиги эмеде эчен талаада жатып калып, анан бир жерге үйгө кирип уктап калса бутум салаңдап жүрөт дейт да. Бутум салаңдап жүрөт. Анан бир үйдө жатсам түшүнө атасы кирип, Назаркул тур чыгып кеткениң бул жерден деген экен. Ойгонуп кетип, секирип терезеден дейт. Бир бутум салаңдап жүрөт дейт. Секирип көп жерге чейин жүргөлөп барып артымды карасам үй күйүп түшүп калды дейт. Ошондон аман калып, анан эс учумду жоготтум дейт. Бир маалда уже көп кайсы убакыт, канча убакыт өтүп кеткенин билбейм дейт. Эсиме келсем, госпиталда экенмин дейт. Бир бутуңду кесип койдук дейт. Болгондо дагы ушу биздин айылда бир эле орус жашачу да, ошонун баласы менен ойночу экен. Ошонун баласы хирург экен да. Ушундай тагдыр да ушу. Анан ошончодон аман калып, согуштан келип, анан апама үйлөнүп, анан биз жаралып калганыбызга мен дагы таң калам. Анан ушу миң мертебе Аллахыма ыраазы болом да, ушу атамды ушундай эме тирүү калтырып, анан биз жаралып, мен момунча жамандыр жакшыдыр кыргыз искусствосуна көп салым эмгектерди кылып атканыма ыраазы болом да. Ошо атам менен апам ушундай адамдар болчу. 8 бир тууган элек биз. Атам апамдын 8 баласы бар эле. Мен улуусу болчумун. Анан ушу ойлосом, биз эч качан 8-ибизден, эми мен 49 согуштан кийин келем маал экен, ушу 40-50 жылдарда биз эч качан тамактан да кем болгон эмеспиз, кийимден да кем бүт баарын жеткирип бизге. Анан эч качан алар ушинтип кыйналып кеттик, эми кантип багабыз, тигиндей мындай деген сөздөрүн да уккан эмесмин да. Атам ошо анда башкача болчу дегенде. Согуштун инвалиди, бир буту протез эле да, протез менен жүрчү. Ушундай анан сулуу киши болчу атам, аябагандай. Анан аябай мындай бир унчукпай, көп деле бизди балдарды эркелеткенин деле көргөн эмесмин. Апам болсо мындай күлүп, жадырап эле, анан балекетиң алайын деп эле баарыбызды эркелетип эле балдарды ушинтип, өзү жарыкөр аял эле да, абдан апам. Анан кийин атам болсо бир мүнөз, жоош, анан мындай балдарды деле катуу дагы урушчу эмес, анан катуу дагы эркелетчү эмес, бир калыпта ушундай
жүрдү да. Бирок тим эле эмгекчил, ушундай эмгекчил, азыр ойлосом кантип жалгыз буту менен ушундай баарыбызды ушунчага анан баарыбызды окутту. Кыздарын 5 кыз элек, 3 эркек. Баарыбыз жогорку билимдерди алып, окууларды окуп, жакшы ушундай жашоо болгон. Азыр сиз Ошо атам менен апамды да эскерип, тайнемди кошуп эскерип кетким келет. Тайкелерим, алар да жакшы кишилер эле. Алар мага абдан жакшы тарбия берген. Азыр ойлосом. Бейиштен орун алсын. Аларга бейиштен орун берсин. толгонуу Ыраазымын, болуш керек. таазим. Эне тама, тайнеме, тайкелерим, туугандарым бүт баарына ыраазымын, таазим. Кыскача эне атам ушундай. Бирок айтып отурсам, атам согуштагы эмесин ушу мен улуу катар кийин бир передачага барып, ушу атам жөнүндө айткым келет да. Көп окуяларын айтып берген согуштагы. Анан бир эле ушунусун ошо аман калганына таң кала берем да. Кан кечип жүргөн жерден ошо атам аман, Кудайдын бир буйругу деп ойлойм. Аллахым ушул атамды аман эсен ушул жака алып келген депчи. Ошо ыраазымын аларга. Ошо кишилер баягы эмгек кылышып, азыр биз тынч жашоодо жашап атпайбызбы, тынч жашоодо? Ошон үчүн ошо ал жөнөкөй дагы киши эмес атам, ошо атам экендик согуштун катышуучусу да. Азыр мына айтып атып, тим эле атамдын жүзү элестеп атты. Ошо анан ойлойм, мега могу генетика аркылуу ошо апам жактан кеткен да. Могу өнөрчүлүк, ырдайм, ушундай момундай дар деп коет орусча, ушу бүтүндөй ушу менин театралдык өнөр мага ушу апам жактан калган да. Анан мен ырдайм жакшы, үнүм да жакшы. Бир кезде ырдап бересизби эфирден жүрүштө дагы? Жок, азыр көптөн бери ырдабай калгам да. Ырдачумун. Уулдарыңызга, кыздарыңызга операга келип алгам, мен ошол жака тапшырам деп. Анда кандай болду эле? Ошо ички экен да. Анткени бизде илгери Союз убагында, мисалы үчүн, могу операдан, балеттен, театрдан кишилер айылдарды, райондорду кыдырып тандачы да. Анан ошондо бир операдан барышып, Чодроновдор мени ырдатып көрүп мектептен. Анан мен жазып кетип атпайбы, операга үнүң жакшы экен, мындай колоратурный дейм, ушундай кайдан билдим аны мектептен. Келип анан мага эме анча эмете алган жок. Кызыкпадыңыз окшойт. Мен ушу драматический жагына эле баргым келип эле, анан театр деп. Бирок Муспет училищага тапшырып 1 жыл окудум. 1 жыл Муспет училищада окуп жүрүп, анан кийин эле Москвага кабыл алып калды. Могу театральный институтка кыргыз жаштарын деп, ошол жака өтүп кеттим 5 жыл. Ошо Москвадан ГИТИСти бүтүп келгем, театральный институтту. Бирок ушунчалык ыраазы болом ушул кесибимечи. Анткени менчи ушул кесибим аркылуу көп кесиптерде иштеп аткандай сезиле берет да. Бүт энелердин мүнөздөрүн чагылдырып атам мен. Ушул кесибим аркылуучу. Мен өтө ыраазымын ушул кесибимечи. Канча деген энелерди, канча деген адамдарды, канча аялдардын эмелерин жараттым, образдарынчы. Анан ошолордун ар биринен бир кандайдыр бир сезим кала берет экен да. Анан мен жүрөгүмдө баардыгы ошо жашай берет да. Анан өзүм дагы ойлой берем, абдан бактылуумун ушу кесипке келгениме. Апама ыраазы болом, ошол жактан мага кетип калганыначы. Ардактуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Марал ФМ радиосу атын эме ыраазычылык радио уктуруусунда бүгүн өзгөчө коногубуз бар. Майрамдык чыгарылыш. Өзгөчө конокту чакырып алганбыз. Аябай жыргап атабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Анаркүл Назаркулова мынакей бизде маекте. Бизди Facebook'tan радио Марал ФМ деп издеп көрүңүздөр, жүзүн көрөсүздөр Анаркүл апанын. Анан угармандарга, көрөрмандарга айта кетели, суроо, каалоо тилектер болсо жазыңыздар. Эфирде жаңырталы. Анан маегибизди улантсак, Анаркүл апа, сиздерге мындай дагы бир суроо жаралып атат. Эне 9 ай көтөрөт.
Анан ата ашып кетсе 9 ай көтөрүп анан баягы 2 жыл эмизет да. Атабыз болсо 20 жыл карайт, баягы үйлөнүп жайланган чакта кызды деле баланы. Анан ошондо атанын ролу кандай болуп калат? Ошол жөнүндө дагы Кимдин? Атанын ролу. Атанын, Ооба. Мен канат эме бөлгүм келбейт да. Атаны дагы, энени дагы, тигиники көбүрөөк, мунуку азыраак дейт. Эми албетте эне көтөрөт 9 ай. Бирок бир аталар болот, ушу көтөрүп жүрсө дагы кошо көтөрүшүп жүргөндөй жардам берип тургандай болот да. Сезип ошону кандайдыр бир эненин түйшүгүн билип, анан бул экөөнүкүн бирдей эле эсептей берем да. Албетте эненики көбүрөөк. 9 ай көтөрүш деген көтөрдүм. Эми бир чети мындай, бул табияттын берген нерсеси. Эне көтөрүш керек, ата кийин багыш керек деген бир табияттан келген нерсе дегендей кабыл алып алганбыз да бизчи. Аны бир өтө маанисин тереңдетип, эне момундай түйшүктү алат, ата бул түйшүктү алат деп деле бөлбөй эле, бул табияттан келген бир ченемдүү нерсе деп кабыл алып алганбыз. Ошону өтө деле тереңдетпей биз кабыл алып, башкача кабыл албай эле эне көтөрөт, төрөйт, эмизет. Ата таап келип тамак аш менен багат деген нерсе бул биздин жаратылыштан бүт ички дүйнөбүзгө, мээбизге орнуп калган бир нерсе, табияттан берилген чындык деп эсептеп алганбыз да. Анан мен ойлоймун, эч кандай бөлгүм келбейт да. Эненики көбүрөөк, атаныкы азыраак деп. Кээ бирде ал түгүл атаныкы дагы көбүрөөктөй болуп калат да. Анткени мен дагы эле азыр ушул жерден атама кайрылгым келип кетти да. Байкуш атам колхоздун эмелеринде иштечи да. Кышкысын, жайкысын, жаз эч качан бир үйдө мындай бош жатканын көргөн эмесмин да. Анан ошон үчүн менин апам экөө, атам менен апам экөө тең тайлаш жүрдү да. Апам дагы үйдө баарлыгын даярдап, атам сырттан баарын даярдап келчү да. Биз анын жанында жардам берип жүрчүбүз. Мен чоңойгондо деле кийин өзүм деле анчалык өтө көтөрдүм балдарды, төрөдүм. Анан өзүм деле ойлоп алдым, эне багыш керек деген нерсе менен, ошол нерсе менен жашадым да. Анан мен ойлойм, аталарга деле жакшы эле эме түшөт да. Жакшы эле түйшүк түшөт. Эне сыяктуу эле. Анткени баарын экөөнү чоңойтуш керек. Аны ойлойт, бүт баарлыгын ошол түйшүк, эненин түйшүгүндөй эле атага да түйшүк болот го деп ойлой берем да. Анан мен таптакыр эле эне укмуш, ата тигиндей деп бөлүп айткандан алысмын да. Экөөнүн түйшүгү барабар, бирдей. Мен ойлоймун, аталар дагы камкор аталар болот. Абдан балдарына өтө, кээ бир аталар бар, энеден дагы бир өтө мээримдүү болуп, камкор болуп, ушуну мындай кылайын деген аталарды билем. Ошон үчүн мен капа кылгым келбейт аталарды дагы. Экөөнүн жашоодо, турмушта балдар үчүн кылган эмгеги дагы, ою дагы бирдей го деп. Ал албетте бул табияттан берилген нерсе. Эне көтөрөт, эне төрөйт, эне эмизет. Бул табият. Жакшы жооп болду. Бирок кеп мындайда да, ошол бала чоңойгондо ошол эненин ошол нерсесин баалаганда, анан баарлыгы аткарылгандай болот да, кыйынчылыгы дагы өтүп кеткендей болот. Бир гана ушул ой да. Жакшы, чоң рахмат. Сонун жооп болду. Дагы бир сурообуз бар да, Анаргүл апа.
кыргыздарда баягы башкача кабыл алынып калбадыбы акыркы учурлардачы? Кайнене менен келиндин орду алмашып калгандай да. Айтайын дегеним баягы келинди кызымдай кабыл алайынчы депчи, кызымдай кабыл алыш керек. Эми кыздын ролу башка, келиндин ролу башка да. Ушуга болгон бир сиздин оюңуз кандай? Ошо башкача болуп баратканына ар ким өзүнүн Биздин эмебиз бар, Саманчын жолун билесиң да анан. Мен жерене келип кенде толгон ай эмне үчүн ушундай эр азаматтар өлүп атса айтчы жоогуңду жерен дегени кыйын суроо бердиң го толгон ай дегенде сен мага кыйын суроо берип койдуң. Муну эми аракет кылайын мен жооп бергенгечи. Бул жерде албетте эң жакшы кызындай кабыл алгандагы бул өзүнчө бир адамдык бир өзүнүн ички дүйнөсү ушу кызымдай болуп берсе деген ой болуш керек эненинчи. Ушу кызымдай мамиле кылса мага деп балким ошентип кабыл алып алат да. Анан баласы деле ойлойт болуш, ал эми келин деле балким болот кызындай ошо энеге сүңгүп кирип берген эне келиндер болот. Бирок Канат, мен ойлоймун табиятта баары бир табиятта жаратылганда бала башка эле үйдө кыз, ал кыз башка жактын кызы болчу да. Башка жакта чоңойгон. Бир нече жыл. Башка үйдө башка тарбия көргөн. Анан эле башка бирөөнүн үйүнө кирип келип кыз болуп бериш, билбейм ал кандай киши ошондо берет. Мен чындыкты айткым келип атат азыр. Бирок мага капа болушпасын. Анан ал мен энени түшүнүп атам да. Мен эн атаны кызымдай биз кыз кылып алабыз мындан ары деген эн атанычы. Ал байкуштар ушу балам менен жакшы жашап, ушундай жакшынакай мамиле кылып, ушу кызымдай мамиле кылып кетсе экен деген ойдо айтылган сөз болуш керек деп ойлоймун да. Бирок бир нерсеси бар да бул жерде. Баары бир бөлөк өсүп келген кыз, мен азыр чындыкты айтайын, жакшы келин болуп берет, жакшы сый урмат көрсөтөт кайнене кайнатасына, күйөөсүнө жакшы аял болуп берет. Бирок мен баары бир ойлоймун, түпкүрүндө алар кыз боло албайт. Санын. Кандай дейсиң сен? Боло албашы мүмкүн да. Эми болуп берсе кайра жакшы. Кызындай боло берсин. Кызындай келсин. Ал эми кызындай кабыл ал. Мындай да Наргүл апа, миңдин бири болуш керек деп эле ойлойм. Миңдин бири болуш керек, антип баягы миңдин бири чыгышы мүмкүн. Анан бирок мен ушунча жашка чыгып кыз болуп берген келинди ачык эле айтайын, мен чындыгында айтайын. Бул энелер күнүндө мен калп айткан күнөө жана кинодо баласы айтат го. Ушу кыз болуп айтып атпаймынбы? Жакшы келин болуп берет, жакшынакай келди үй бүлө. Анткени эн ата ушул келинге бүт эмен азыр өзгөчө. Ушул келин үчүн деп үй салып атышат, келин үчүн деп обставить этип атат бүт барлыгын. Ушул келин келсе жакшы жашасын деп барлыгын куруп берип атат. Ошолордун баарын көргөндө дагы ыраазычылыгын билдирип, ушу эн атага жакшынакай келин болуп берейин. Күйөөсүн сүйсө, ошондо. Бир баш оту менен кирип, сүйүү болуп, бир жакшы көрсө, ошондо гана балким анда деле кыз болуп бербейт. Мен билип элем. Жакшы көрсө, ошол эн атага жакшынакай мамиле кылып келин болуп берсе эле, ошол нерсе дагы чоң. Чоң нерсе да, бул дагы. Ошол үйгө бир ниети менен, жакшынакай ак ниети менен кирип, ак ниети менен ошол жерде жашап, ошол жерде балалуу, чакалуу болуп берсе, бул дагы өтө бийик нерсе да ким. Анан жанагындай нерсени бул табият жаратып койгон.
Мен деле кызым бар, ал деле башка жака барат. Билбейм аны. Сөзүңүзгө Ал аралашып да, жөнүндө мен сүйлөшүп көрбөптүрмүн. Анаргүл апа, азыр баягы интернеттин айдыңы, интернет менен баягы көп нерсе баттыраак жетип калбады маалыматчы, сүрөттөр, видеолор. Мисалы үчүн келини менен кайненеси экөө тамашалашып видео тарткан видеолор бар да, кыска. Кыз болуп бериппи? Мындай тамашалашып, эми ошо суроонун баягы түпкү тегери дагы ошо жакта дагы болуп атат да. Ал кайненеге болгон сый урмат да калбай калып атпайбы? Мисалы үчүн тамашалашып эми кайненеси менен бул туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Ошондой видео барбы? Видеолор таркатылып атпайбы азыр? Мен апам, кайненемди өзүмдүн апамдай көрөмүн деп эле баягы. Ал нерсе эми мына жашоодо момундай болуп калды, келин дагы моорекинтип тамашалаша берсе болот, кыз деле тигинте берсе болот. Билбейм, кыз менен бала эне деле тамашалашпайт го өтө эле. Мен эне менен кыз тамашалай беришсин, бирок кайнене менен ошол келин тамашалашып, видео тартып, тамашалашып, бир сөз сүйлөп, бир баягы эненин ролу дагы бул жерде жоголуп кетип бара жатпайбы деп атпаймынбы? Да, ооба. Кандайдыр бир эмелер бар да ошол жерден. Аны элдер жакшы көрүп атат. Ой, сонун келин экөө жакшы жашайт экен. Укмуш деп, анан кайра комментарийге жазышып, анан үлгүлүү болуш керек. Ооба, болуп атат. Бирок бул чектен ашып чектен ашып атат деп ойлойм да. Ооба, туура. Ал дагы кошулам мен ага. Мен көрбөдүм ошол нерсени, көрө элек экенмин. Бир эле эмелер, клиптерди. Мисалы үчүн кинолор деле тартылып атат ошол багытта. Тамашалашып. Келин менен эненин ролдорун алмаштырып кайненеси экөө. Кайненеси деп. Аларындай болуп кетет. Мен кабыл ала албайм ошондой нерсени. Ачык эле бир эле сөз айтайын. Мен кабыл ала албайм аны. Жакшы жооп. Саламатчылык. Андай эмесе Саламатчылык. Биз түз эфирдебиз. Ардактуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын эл артисти Анаргүл Назаркулова биздин кабарчыбызда толкундан учурашып иди. Азыр биз жаңылык угуп алалы. Кыргызстандагы, дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп жатат, анан биз маегибизди бир аздан кийин андан ары улантабыз. Бул Ата-энеге ыраазычылык радио уктуруусу. Биз менен бирге болуңуздар, ардактуу радио каармандар. Эфирде жаңылыктар.